Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романынын 9-бапынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Аселдин жигити убадалагандай эле ага кечке жуук барып, аны үйүнөн жетелеп чыгып, машинага салды. Буга дале ишенбеген ал, эгер Бектур тамашалабаган болсо, молдо туттуңбу деп сураганда жок деп жооп берип, макулдугумду бербейм деген ишенимдүү ойго бекип, бул жагдайда өзүн жоготпой токтоо болууга аракеттенди. Жаннанын үйүнө бат эле жетип келишти. Подъезден ичкери киришкенде экөө тең толкунданып чыгышты. Эшикке жете берип, Бектур түштүктөн апасы келгенин айтканда, көзү караңгылаша түшкөнсүгөн Асел Жаннага берейин деген коробкадагы кымбат баа шоколадты колуна алды. Бирок күтүүсүз жагдай тескерисинче ага кайра жардам бергенсип, өзүн тез эле колго алды. Эми гана ал бет алдында олуттуу максаттагы түшүнүктүү адамдар турганына көзү жетип, ойлорун топтоп, өзүн жоготпоого аракеттенип, бул сынак сыяктуу ишке татыктуу катышууну чечип, таанышкыча андан кийин да өзүн кандай алып жүрүүнү ойлонуштурду. Эшикти Жанна ачты. Мурда таанышып калгандыктан экөө өбүшүп учурашышты. Анын жүрүш-турушу, мамилеси шаардык абдан тартиптүү, ак пейил айымдардай көрүндү. Залга кире берип, Асел үстөлдүн башындагы ардактуу орунда отурган азем көйнөк жоолукчан, өтө кымбат сөйкө, чынжыр, билерик, шагектерди тагынган жашамал аялды көрдү. Асел аны менен учурашып, жакын барып сол жагындагы диванга отурду. Бектур апасы менен кучакташып көрүшүп, оң тарабынан орун алды. Өзүн коомдун ак сөөк катмарынын өкүлү санап, боюн ага татыктуу кармаганга аракеттенген ал баарын угуп билгендиктен эч кандай суроо берген жок. 3 кыздан кийин тиленип жүрүп тапкан жалгыз уулун ал абдан жакшы көрүп, аяр жана сүймөнчүктүү мамиле кылат. Уулу мурунку аялы менен ажырашкандан кийин ишенгидей түр көргөзгөнү менен бай эркектерди мээлегенже имерип алыш үчүн артынан түшкөн ар кандай мергенчилер менен анын ою боюнча көзүнө көрүнгөн мастандардан тымызын коргоп келет. Бектурдун апасы коомдун жогорку чөйрөсүнө аралашкан ак сөөк аял деп атаса жараша турган, өзүн эсепсиз байлыктын ээси катары бийик сезген бышык кемпир. Үй бүлөнүн көп жылдар бою ченимсиз байлык менен камсыздалганы анын мүчөлөрүнүн жүрүш-турушуна таасир этпей койбойт. Ал тургай алардан жогорку адамдык сапат талап кылынган күндө да бул адамдардын өзүлөрүн жогорку көтөрмөлөөсү сүйлөгөн сөздөрүнөн, адамга жасаган мамилесинен, кандайдыр бир өзүнө болгон чоң сүйүүсүнөн, деги эле жөнөкөй сөз менен сүрөттөп айтып бере албай турган кылыктарынан көрүнүп калат. Бектур нике кыйдыргысы келген аялды жакындан карап көрмөй болгон бул эки аял абдан меймандос мамиле кылышты. Сүйлөгөн сөздөрүндө экөөнүн баш кошкусу келген жакшы ойлорун колдошту. Сый тамактан кийин башка бөлмөгө кирген Бектурдун энеси менен Аселге кофе алып келишти. Ал жерде экөөнүн жалгыз отуруп маектешкенге мүмкүнчүлүк жаралды. Залда эже жездеси менен калган Бектур апасына Асел жагышын, ал ак батасын өзүлөрүнө берүүсүн Кудайдан тиленип отурду. Анын апасы бейтааныш жаш аялдын көзүнө тике карап, сылык сүйлөп, өзүнө керектүү маалыматты алып жатты. Асел баяолук менен бул өзүнө жасалган жакшы мамиледе эч кандай арамдык жок деген ойдо өзү жөнүндө. Мурунку жашоосу тууралуу сыр жашыргысы келбеди. Ал кандайдыр бир коомго жарар жарабасын текшерген, өзүнүн социалдык деңгээлине алдын ала баа берген мындай аңгемелешүүдөн эч качан өтпөгөндүктөн, бул аңгемелешүү чоң сынак экенин аңдабастан, мындай чөйрө ар кимди эле кабыл ала бербесин билбестен өзүн эркин сезип, тартынбастан балалыгы менен жаштыгы жөнүндө, коммунисттик идеяга берилген өзүн кантип ала качып кетишкени, күйөөсү менен жашаган жылдары, анын кокусунан каза болушу, жалгыз кызы чет өлкөдө экени, азыр шаардын борборундагы элиткада жашап, эң бир канааттанган сезимде чыгармачылык менен шугулданып жатканы тууралуу кеп салды.
Эне баласынын, тактап айтканда эбак бул турмуштун кырларын ашкан чоң кишинин, аскер полковнигинин жашоосундагы пландаштырылбаган үйлөнүүдөн көңүлүн оорутпастан жумшак гана баш тарттыруу камында отурду. Ошондон улам эне азыр Бектурдун да, анын кызын да бул никеге уруксат бербөө менен таарынткысы келген жок. Ал Аселдин Бектурга татыксыздыгын башкача жол менен билдиргиси келип айла издеди. Тун кызы экөө мурда эле ушул сыяктуу окуя орун ала турган болсо, Бектурга тымызын бут тосуп, үй бүлөгө чоочун аялды кошпоо чечимине келишкен. Мунун себеби уулу жактырган аялдардын ага татыксыздыгынан эмес, алардын Бектурга жубай боло турган башка талапкери бардыгы себепкер болчу. Алар кийин жалгыз уул катары бүт компания Бектурга өтөөрүн, анын аялы да бул байлыкка ээлик кылаарын ойлоп кызгануу менен жана байлык өзүбүздө калсын деген тымызын ырымчылдык менен ага алыс тайэжелеринин кызын алып берели деген чоң максатты алдыга коюшкан болчу. Анан Ханзададай көргөн уулдун айымдарга ак көңүл мамиле кылаарын, бат сүйүп каларын билген эне менен эже ал үйлөнгүсү келген аялдарды эпчилдик менен жаратпай четке чыгарып жүрүп отуруп, акырындан алиги алардын бизнесине тең орток болуусун ыраа көргөн алыскы тайэжеге Бектурдун башын байлоону пландаштырышкан. Ошол эң жакшы сый көрсөтүлгөн кечки тамактан кийин Асел Бектурдун ата-энесинин кирешеси же байлыгынын деңгээли абдан жогору экенине көзү жетти. Анткени өздөрүнө караганда маркум күйөөсү бир кезде ортодон жогору деп баа берген, эч качан материалдык кыйынчылыктарга кабылтпаган, жан багуу же байлык табуу үчүн мажбурлабаган өзүнүн деңгээли менен салыштырып болбойт болчу. Асел үчүн жашоонун баалуулуктары мурдагыдай эле сүйүү, өз ара түшүнүүчүлүк, достук, чынчылдык, ак пейилдүүлүк, уяттуулук эле. Бектурдун үй бүлөсү эсепсиз байлыкка ээ экени бир кечте эле Аселге белгилүү болду. Бул алардын сүйлөгөн сөздөрүнөн, кыйытканынан жана энесинин уюлдук телефон аркылуу сүйлөшкөнүнөн билинип турду. Ошондой эле ал Бектурдун ак ниет адам экенин түшүндү. Аны менен сүйлөшкөндө кандайдыр бир өзгөчөлүк сезилип турса да, өзүн адаттагы жөнөкөй адам сыяктуу алып жүрүп, байлыгына тааныштары менен Аселдин көзүнчө манчыркабады. Анын баары ата-энесине тиешелүү деп эсептеп, өзү азырынча эч нерсеге ээ эмес экенин билгизип турду. Анын апасы менен эжеси тукумдун учугун улоочу мураскор катары ага учуру келгенде баардык байлык ыйгарылаарын ыңгайы келген сайын эстетип турат экен. Ата-энеге татыктуу уул катары бул жөнүндө алар тирүү кезде Бектур ойлогусу да келчү эмес. Аселдин ою боюнча Бектурдун апасы менен болгон маек жакшы өттү. Жаштарды эшиктен чыгарып жатып, эне Аселге ачык суктанып, уулуна өзү сыяктуу өз алдынча жана токтоо аялды дайыма каалап келгенин айтып өттү. Болочок өмүрлүк жолдошунун апасынын мындай мамилесинен улам өзүнүн талапкерлиги жактырылганын сезгендигинен меймандын жылдызы жаркып, асманга атып чыккансыды. Ал тургай бул тууралуу энесине чалып айтуу керектигин ойлоду. Муну тастыктап, болочок кайненеси эшиктин алдынан экөөнү токтотуп, эгер үйлөнүп калышса, өзүлөрүнүн азыр бош турган падышанын айылындагы Царское село, хан сарайында жашоо сунушун айтты. Ал эми өзүңдүн батириңди кызың келгиче ижарага койсоң болот, деп бизнес леди катары да кеңешин айтып, алардын алдыдагы үйлөнүү тою боюнча ашыкча кыялдангандай түрүн көргөздү. Кандай гана ак көңүл асыл адамдар, деп ойлоду Асел Бектурдун коштоосунда үйүнө жөнөп баратып. Алар чыгып кетишери менен эне үй бүлөлүк баардык иштерде жардамчысы болуп саналган кызын ээрчитип, азыр эле Асел экөө маектешкен бөлмөгө аны менен кеңешкени кирди. Апа, сиз аны жараттыңыз го? Мен уккан кулагыма ишенген жокмун, деп сөздү биринчи Жанна баштады. Ишенбей туура кыласың. Көрүп атпайсыңбы, иниңдин кандай сүйүп калганын? Азыр каршы чыгып капа кылчу болсом, ал оокаттарын жыйнап аныкына кетип калат. Бирок биздин убактыбыз аз, тезирээк ойлонолу. Бул келинди андан алыстатышыбыз керек, же Бектурду кызматы боюнча башка жакка которуштурушубуз керек.
Ооба, ойлонолу, деп колдогон кызы алаканын чаап кубанды. Бул жолу Бектур Аселди үйүнө ишенимдүү түрдө жеткирип барып, адатынча жылмая берип колунан өөп коштошту. Баары жайында болот. Анткени алар мени жакшы көрүшөт. Апамдын биякта жумуштары бар экен. Аларды бүткөрүүгө жардам берип жанында жүрөм бир нече күн. Мүмкүнчүлүк болору менен жолугабыз. Жакшы болот, деп макул болду Асел. Мен ага чейин өзүмдүн апам менен сүйлөшөйүн. Баары абдан тез болуп аткандыктан мен ал тургай мунун олуттуулугуна ишене албай турам. Мен мурда күйөөгө күтүүсүз тийгем. Ошондуктан бул мага жаңылык болуп аткандыктан өзүмдү колуктуу сезип, акырындан көнүш үчүн убакыт бер. Макул, көнө бер. Бирок көпкө эмес. Мен дагы сен сыяктуу токтоо болгум келгени менен эртерээк үйлөнгүм келип жатат, деп кубанып, бетинен сүйгөн ал жөнөп кетти. Эртең менен бул күтүүсүз күйөөгө тийүүсүн апасын көп чочутпай, ага кантип айтаарын билбей отуруп, акыры анын уюлдук телефонунун номурун терип, толкунданган түрдө ырааты менен кеткен түтүлдөгөн үндү тыңшап жооп берүүсүн күттү. Бирок үйдө киши жок болгондуктан телефонун үйгө таштап сыртка чыккан апасынын ордуна эч ким жооп берген жок. Ар кайсыны ойлоп санаа чеккендин ордуна алаксыш үчүн ал компьютерине отуруп романын улантты. Бирок жеңил иштей албады. Сүйлөмдөр кыйынчылык менен түзүлүп жатты. Анткени көңүлүн алакты кылып, башына бул ишке тиешеси жок көп ойлор келе берди. Кайраттын туугандары эмне дешет? Балким күйөөгө тийүүгө али эртедир. Апам, кызым, курбуларым, кошуналар буга кандай карашат? Кечинде үйүндө телефону шыңгырап, экранынан апасынын чалып жатканы көрүндү. Эртең менен албай калгандыгынан улам сүйүктүү келини экөө өзүлөрү байланышка чыгышты. Кандай кызым, оорубай жакшы жүрөсүңбү? Деп апасы адатынча абалын дароо сурады. Баары жакшы. Жөн гана сагынганыман үнүңөрдү угайын дегем, деп маанилүү сөздү кантип баштаарын билбей сөзүн улантты. Өзүңөр кандайсыңар, апа? Эмне жаңылык? Маанилүү жаңылык деле жок. Жашоо акырындан кылдырап атат, деп сөзүн уланткан апасынын сөзүнө нары жактан кимдир бирөөлөрдүн кебетеси кошуна курбусунука окшойт аралашып, алагды боло түшүп, анан кызында баары жакшы экенин уккан ал киши келип калганын, кийинкиде жакшылап сүйлөшөөрүн айтып телефонду өчүрдү. Экинчи жолу да сүйлөшө албай калдым, деген сарсаналуу ойго чөмүлө түшүп, анан тез эле өзүн колго алып, көңүлүн алакты кыла турган эрмек издеди. Анан Бектурдан үйлөнүү боюнча олуттуу түрдө сунуш түшмөйүн апасынын тынчын албай туруу чечимине келип, кичине жеңилдей түшкөнсүдү. Өзү айткандай эле Бектурдун бир нече күн бою үнү угулбады, өзү да көрүнбөдү. Көңүлүндөгү ал жөнүндөгү ойлордон улам жаралган кубанычтын ордун эми акырындан кандайдыр тынчсыздануу басты. Күйөөгө тийүү же тийбей калуу боюнча жабалактаган жаман ойлорун улам кубалап, өзүн колго алганга дал бастап, аларды каяктагы бир сандырак катары санаганга аракеттенди. Таанышкандан бери бул жигит тез-тез жолугуп турду. Сүйлөшө келгенде бири-бирин жакшы түшүнүп жатышты. Ушундан улам ага көнү түшкөн эле. Эми жоголуп кеткендиктен көңүлүн кандайдыр муң басып отурат. Мындан соң маркум күйөөсү Кайратты эстеп, оюнда андан кечирим сурады. Жаңы жашоосу үчүн уруксаат берүүсүн өтүндү. Анан бир туруп күтүүсүздөн ооруп, өлүп кала жаздаганын, ошондо жаш экенин айтып, өзү менен кызы үчүн жашагысы келгенин айтып, Кудайга жалбарганын эстеди. Бектурду шаардан алдап ээрчитип чыгарып кетүү планын апасы кызынын колдоосу менен ишке ашырды. Баласы эч нерсе менен иши болбой, алардын жаңы эле ойлоп таба калгандарын билбей, туугандардын ар кандай үй бүлөлүк иш чараларына энеси менен барып жүрдү. Бектур Аселди көп ойлоп, анын элесин көз алдына келтирип, өзүн бактылуу сезе жылмая калып жатты. Болочок кайненеси менен таанышкандан 3 күн өткөндөн кийин Бектурдун эжеси Жанна Аселге чалды. Апам экөөбүз сенин оор басырыктуу жакшы келин болоруңду сезип сүйүнүп атабыз. Асел, колуң бош болсо, меникине келип жардам берип коесуңбу? Кечээ конок тосконумда үйүмдүн баары чачылган. Бүгүн жалгыз болуп жыйнай албай жатам. Макул, барайын, деп Асел ойлонбой туруп жооп берди. Ошол замат үйдөн чыккан ал
Жаннаныкына келип абдан таң калды. Батир жоо чап кеткенсеп 3 көтөрүлө чачылыптыр. Баардык оокаттар өз ордун таппай ар кай жерде турат. Төшөктөр жыйылбаган, ашканада киридиштер үйүлүп турат. Ага бир чөйчөк кофе ичүүнү сунушташты. Бирок бул көрүнүштөн улам көңүлүнө эч нерсе баспаган ал дароо ишке киришти. Адатта үйдү мен өзүм жыйнабайм. Үй кызматчыбыз баарын жасайт. Бирок ал бүгүн ооруп калыптыр. Ошон үчүн сенден жардам сурап жатам. Бектурдун биринчи аялы илээнди болчу. Сен азамат экенсиң. Бизге жакшы болду. Үйдү баштан аяк бүт жыйнап чыгышкандарынан кийин ашканада чогуу кофе ичишти. Жанна менен күйөөсү бүт үйдү саңырсытып тамеки чеге баштады. Бул жорук жакпагандыктан кармалып отурбастан үйүнө шашты. Дагы бир күн өткөндөн кийин Жанна чалып: «Асел, жүрү биздин Царское селодогу үйүбүзгө барып келели. Анда көптөн бери киши жашабайт. Сен эми дээрлик биздин келинибиз болуп калбадыңбы? Мага ал жайды жыйнаштырганга жардам берип кой. Баары бир эле анда жакында Бектур экөөңөр жашайсыңар». «Мейли, барса барайын, агачан?» Элпектик менен макул болду Асел. Анын келини болоору менен келишип калгандыктан. «Кел, бүгүн барабыз. Эгер жетишсек келе беребиз. Болбосо аяка жатып эс алган соң бүтүрүп келебиз. Асел, сураныч», деп болочок кайнеже өтүнүп турду. «Болуп тур. Чогуу чыгып кетиш үчүн мен сага 1 сааттын ичинде барсам болобу?» «Албетте, кымбатым». Анын үнүнөн жагымдуу ыраазычылык билинди. 3 кабаттуу хан сарай баягы өзү 80-жылдардын аягында кирип көргөн ювелир сатардын үйүндөй эби сыны жок чоң эмес, заманбап долбоор менен жыйнактуу курулуптур. Ошондон бери бул тараптарда болгон эмес эле, таанылгыс болуп өзгөрүлүптүр. Ошол окуяны эстеп, сатардын үйүн болжоп карап көрсө, андагы үйлөр сейрек жайгашкан талаа эми хан сарайларга толуп, өзүнүн сыймыктуу аталышына татыктуу болуп өсүп өнүгүптүр. Бул хан сарайдын бийик дубал менен тосулган короосунда да кичинекей там бар экен. Анда кар чарбага чыккандан кийин мында кароолчу, от жаккыч болуп орношкон, үйдүн сырткы тазалыгына көз салуу милдетин да алган Нурбек аттуу киши гана жашайт экен. Жанна келечектеги келинин кеңири жана ыңгайлуу сезилген бүткүл үй боюнча ээрчитип, заманбап жасалгаланган бөлмөлөрдү мактаныч менен көрсөтүп чыкты. Дагы бир бөлмөнүн эшигин ачып, анда үстүңкү кийимдерин, сумкасын жана баш кийимин калтырууну сунуштады. Кайра төмөн түшүп, ашкана десе жарашкыдай кеңири кухняга киришти. Бул жерде тамак жасаса болчудай от жакчу очок, газ, электр плиталары жана тамак иче турган 12 отургучу менен чоң үстөл, килем килче, сүрөттөр иленип, сыналгы коюлуптур. Асел мындагы ыңгайлуулук менен асемдүүлүккө токтоо мамиле кылып, көбүнчө көңүлүндө дүрбөгөн ойлору менен алек болду. Экинчи жолу курган турмушумда өз ара түшүнүшүү менен сүйүү шайкеш келип, бүт өмүрүмө жеткидей узактык жана бактылуулук болсо экен. Эгер мамилебиз келишпей калса, кайрадан түбөлүк жанымда жүрчү, сүйүүм болчу кишини издөөгө туура келет. Андан көрө ушул жигиттен Кудайым айтса экен. Ушундай ойлорго чарпылган жаш аял өзүнө кайрадан жаңы турмуштун шарттарына, кимдир бирөөлөрдүн кылыктарына көнүүгө туура келерин аңдап турду. Мына так ушуну ал каалаган эмес. Жүрөгүнө ким туура келет, тандай берсе. Баягы эле жаш кезиндеги «мунун баары ошол жөнүндө» деген тема уланат анда. Жанна ага жумуш таап берди. Сандыктардан, коробкалардан жана чоң каптардан банкаларды алып чыгып, кладовкага жайгаштырып, муздаткычты, духовканы жууп тазалап, баардык терезелер менен текчелердин чаңын сүрүп чыгууну тапшырды. Ал тепкич аркылуу чыгып баратып, өйдөдөн төмөн менменсине көз жүгүртүп, өзүн иш берүүчү сезгенсип, Аселге кол алдындагы жумушчусу сыяктантып сүйлөдү. «Менин шашылыш чалчу жактарым болуп калды. Өзүңчө кыймылдап тур. Сага анан жардам берем, анан чай ичебиз». Кайнеженин мындай мамилеси Аселге бир топ жагымсыз сезилди. Бирок ал өзүн тынчтандырды. «Мынча болду, эми сен кайнежең бар экенине көнө бер. Антке менен жаныңда татыктуу күйөөң болот. Жаңы үй бүлөң курула башталсын». Ар бир буюмга тийген сайын жаш келин болуп кайраттыкына келгенин эстебей кое алган жок.
Анын караңгы жердин алдында жатканын ойлоп көңүлсүздөндү. Анан жанындагы жаш жана жигердүү Бектурду көз алдына келтирди. Ал орто жашка жеткенде адамга оңою менен келбей турган ортодогу өз ара жактыруучулук тууралуу, тагдырларды кошуп бактылуу болууга эки тараптан тең умтулган чечкиндүүлүк жөнүндө ойлоду. Капысынан күйөөсү болуп калган Кайратты анда кандай болсо ошондой бойдон өзүнүн эркеги катары кабыл алган, күтүүсүз жерден ушундай асыл адамдын жубайы болгону үчүн, аны бара-бара сүйүп калганы үчүн жаратканга дайыма ыраазычылыгын билдирип келген. Бектурга карата ал сыйды, сүйүүнү, толкунданууну, романтиканы сезип турат. Анан ортодогу ой тилектер олуттуу болгондуктан баш кошуу бактысынан үмүттөнүүдө. Бул тилек чындап ишке ашканы калды. Мына болочок келин катары кайнене болчу аялга өзүлөрү жашай турган үйдү жыйнаштырууга жардам берип, көз көрүнө Бектурдун кадыр баркын көтөрүп атат. Экинчи кабаттагы өзүнө өзү энчилеген бөлмөдөгү жумшак орундукка ыңгайлуу жайгашкан, сыналгыны иштетип, жанына түрдүү кургак жемиштер үймө салынган идишти коюп, сүйүктүү тамекисин тиштеген Жанна энесине чалып, баардыгы план боюнча баратканын билдирди. Бул учурда эне менен бала кышкы тайгалак жол менен жай жылса да, зымыраган жол тандабаста Борбор шаардан улам алыстап, эненин айткан багыты боюнча кетип баратышкан болчу. Бектур өзүнүн жеке жашоосуна карата эң жакын деген адамдарынын барышында кара ниет пландар иштелип чыкканын шекшиген да жок. Алардын бул аракети атадан мурасталчы байлыктарды өзүлөрүнө жакын деген ишенчиликтүү кишиге тапшыруу далбасасы экенин түшүнүүгө болот болчу. Качандыр бир алар орто саар жашашчу. Бирок 90-жылдары Бектурдун атасы курулуш фирмасын ачып, турак-жай комплекстерин кура баштагандан тартып, суусу жогору агып, ити чөп жеген. Ошентип бутка туруп, байлыкка ээ болушкандан кийин кээде жашоосу жармач туугандарына жардам бере калышчу. Алар муну жоомарттык катары кабыл алышып, ага уруунун ханы сыяктуу орунду ээлөө укугун беришкен. Кийин бир эле курулуш менен шугулданбастан тоок фермасын ачышкан, жасалма көлдөрдү каздырып балык бактырышкан. Булардын баары ийгиликтүү иштеп, жакшы кирешилерди алып келгендиктен ого бетер байышкан. Эми дүкөндөн алынчу товардын баасына карабай калышкан. Кафе, ресторандарда тамактануу аларга көнүмүш адатка айланган. Бирок дээрлик баары жан дүйнөлөрүн байытышпаган. Адамгерчиликке умтулбай, жеке инсандык сапаттарынын үстүнөн иштешпеген. Өзүлөрүнүн жарым кудай эсептешсе да, адам катары өспөгөндүктөн жазыксыз жандардын тагдыры менен ойноо укугун өзүлөрүнө энчилешкен. Бул жолу да байлыкты үй бүлөдөн тышка чыгарбай сактап калуу камы менен бул өзүмчүл ойлорун кандай болбосун ишке ашыруу максатында жакын адамынын бактысына балта чаап, пас жолдор менен аракет кылып жатышкан. Үй бүлөнү апасы башкарганы Бектурга жакчу эмес, бирок ал тынч жашоону жактыргандыктан жаңжалдан каччу. Кандай пикир келишпестик жаралбасын, аялдар менен акыйлашпачу. Алардын жакшы гана сөздөрүн угууну каалап жөн жүрчү. Бирок алар кийинки жылдары өзүнүн жеке жашоосуна тымызын кийлигишип жатканынан шекшип да койчу эмес. Байлыгы баарына жол бергендиктен Жанна өмүрүн ханыша сыяктуу сүрүп жатат. Ал төмөн түшкүсү келбей, өзүнүн улуулугунан пайдаланып каалаганындай башкарган сиңдилерине телефон чалды. Алардын жеке жашоолоруна кийлигишкенди жакшы көрөт. Модалуу брендтерди алмаштырганды жактырган ал кийилген кийимдери менен пайдаланылган буюмдарын көз көрүнө аларга бергенди жакшы көрүп, ушул учурда алардын ушундай майда чүйдө маселелерде да өзүнө көз каранды экендиктерин баса белгилеп кеткиси келе берет. Мунун баары анын үй бүлөнүн акчасынын негизги кармоочусу жана коротуучусу болуп саналган апасы менен абдан ынак экендигинен, анын өзүн жакшы көргөндүгүнөн улам болчу. Ал тургай аны менен тең укукта үй бүлө маселелерин чече алчу. Өзгөчө жалгыз иниси менен сиңдилеринин үстүнөн бийлик жүргүзгөндү,
алардын тагдыры менен ойногонду жакшы көрчү. 3 эже сиңди тең өң түспөлдүү болчу. Алардын канында чыгыш каны көбүрөөк эле. Башкача айтканда, булардын чоң энелеринин арасында өзбек жана тажик аялдар бар болгондуктан кара көз, кара кашынан келип адеми чалыш аялдар болчу. Иниси Бектур ак жуумалынан келип, казактар менен татарларга окшошураак эле. Ал эми мүнөзү боюнча Асел сыяктуу эле орусташып кеткендиктен бетке айтма шар эле. Көп окуучу, үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнөн айырмаланып, китепти абдан жакшы көрчү. Тапшырылган жумушту эртерээк аяктаган Асел муздаткычтан керектүү азыктарды алып кечки тамакка кам көрдү. Сонун жыттанып атат. Тим эле үстүңкү кабатка чейин жетти, деп шаңкылдай сүйлөгөн Жанна ылдый түшүп келип мактоосун жаадырды. Азаматсың, тамак жасагандан да эринген жоксуң. Кел, сен экөөбүз вино ичебиз. Аселдин жасаганына ыраазы болгон ал жертөлөдөн кызыл шарап алып чыгып, 2 чөйчүккө толтура куюп, жакшынакай каалоолорун тост катары айтты. Кел, Бектур экөөңөрдүн бактыңар үчүн алалы. Силердин кийинки турмушуңар жайында болсун, бактылуу болгула. Сендей келинге жолугуп бизге да жакшы болду. Мен үйдө таза экениңе, буркурап тамак жыттанып жатканына кубанычтамын. Үйдө ушундай таза болушун жакшы көрөм. Даамдуу тамак жасалып, ага бүт үй бүлө чогуу отурса, бакыттын өзү окшобойбу, деп Асел аны колдой сүйлөдү. Асел эбактан бери эле ушул үйдө жашап келаткансып, өзүн абдан ыңгайлуу сезди. Өзү менен жашы тең чамалаш Жаннанын ак пейилине, түшүнүктүүлүгүнө суктанып, жакын курбусу сыяктуу сезилген анын мында түнөп кетүү сунушун жан дили менен кабыл алып, өзүнүн кийимдери жайгашкан бөлмөдөн орун алды. Жаңы жана толук кандуу бактылуу жашоосу жөнүндө кыялдангыча ал акыры Бектурга чалып, мында эжеси менен бирге экенин айткысы келди. Биринчи чалганында ал туугандарынын көзүнчө жакшы сүйлөшө албай, бат эле өчүрүп койду. Анан 7 мүнөтчө өткөндөн кийин өзү чалды. Эжесине жардам берип жүргөнүн угуп, Бектур бийликчил анын алдында өзүн көп эле кыйнай бербесин. Ал жайына койсо уялбастан малай катары жумшап алгандан кайра тартпасын айтып эскертти. Сөздүн аягында Асел ага бейпил түн каалады эле, жигит өзүн сагынганын айтып, өз сүйүүсүнө болгон ишеними күндөн күнгө артып баратканын, өзү менен гана бактылуу болоорун, эртерээк көрүшкүсү келип чыдамы кетип жатканын айтып, сөздү дагы да узартты. Бул үйдүн коногу ошентип эс алуу камы менен ич көйнөгүнө чейин чечинип, үйдө Жаннадан башка адам жоктугуна ишенүү менен эшикти бекитпестен жатып, бактылуу үй бүлөлүк жашоо тууралуу баш айланткан таттуу кыялдарга чөмүлгүчө чарчаган жаны бат эле уктап кетти. Жанна болсо көпкө уктайын деп ойлогон жок. Ал көңүл ачуусун улантуу менен дагы бир кызыл шарап ачты да, кароолчу Нурбек байкени чогуу тамактанып, компания түзгүчө сүйлөшүп отуруу шылтоосу менен ашканага чакырды. Нурбек байке кызыл винодон баш тартып, ичкиликтин күчтүүрөгүн сурады. Экөө тамекини буркуратып, ичкиликтен шыңгытып, ар кайсыны кеп кылып, каткыра күлүп көңүл ача башташты. Жанагы жаркырай тазаланган ашкананын шыбы түтүндөн көрүнбөй, үстөлүнүн үстү асты үстүн түштү. Бул байкеге жарым бөтөлкө арак бергенче, убакытты түнкү саат 2 кылган Жанна ага акырын өз максатын айтты. Сиздин жардамыңыз керек, Нурбек байке. Жанагы үйдү жыйнаган келин иним үйлөнбөйм деп качса болбой, биздин үй бүлөнүн байлыгына кызыгып, ага жабышып кое бербей жатат. Эми бүгүндөн баштап ушул үйдө жашайм, кетпейм деп жатат. Мейли өзүнө өзү кылып жатат. Мен сизге ал жаткан бөлмөнү көрсөтөйүн. Үстүнө майке түрсичен кирип жанына жатыңыз. Мен кокусунан үстүңөргө кирип калгандай түр көргөзүп сүрөткө тартып алайын, деп Жанна Нурбекти далыга чаап өз идеясына каткырды. Бул эмгегим үчүн эмне каралат? Деп бул үйдөгү жумушчу катары соодалашканга батынды ал. А сен эмнени каалайсың? Мени билесиң да, сөзүмө турам.
деп жаш кожойке көзүн ымдап ыпылас сөздөрдү аралаштыра шыбырай сүйлөп, аягында наздануу аралаш кыткылыктай күлдү. Күтүүсүз күйгүзүлгөн жарыктан Асел ойгонуп кетти да, эмне болгонун түшүнө бербей өйдө боло калды. Өзү менен катарлашып жан жагында Майке Турсичен бейтааныш киши жатыптыр. Ал булдуруктап сүйүү тууралуу сөздү айтып кирди. Босогодо Жанна аларды уюлдук телефонго тарткыча кыткылыктап күлүп, ажатканага баратып кайрыла калганын, мындай шерменделүү көрүнүштү кое берип жибербеш керек экенин уятсыз сөздөргө кошуп айтып, артын жапайы каткырык менен бүтүрдү. Ордунан учуп турган Асел одеял менен калкаланып, отургучка илинген кийимдерин бурдай кучактап, ваннаны карай жүгүрдү. Ал жерден кийинген Асел үй ичи тынчыганча тыңшап турду. Кароолчу Жаннаны өзүнүн туткунунан бетер жетелеп үйүнө кетти. Экөө өзүлөрү менен кошо жетиштүү түрдө ичимдик менен ысылык алып барышып, түн бир далайга чейин ичип, чегип, бакылдай сүйлөп каткырып отурушту. Мындан соң жанагы иш үчүн берилген убаданы аткаруу маанилүү экенин айткан кызымтал кишиге эркек күчүн аябай каалап турган мас аял уялбай жабышты. Ал болсо светти өчүрүп, жылаңачтанганча шашты да, акылынан адашкансып денелерин бириктиргиче ким кимдин кулу болуп турганын унутушту. Бул учурда түнкү саат 4 болгону калган. Өзү жаткан бөлмөдө эч ким калбаганына көзү жеткен Асел кайра барып, ичинен бекитип, таң атышын күткүчө кийими менен төшөккө кыңкайды. Түнкү жоруктар аны дел кылып койду. Бирок дали болсо муну Жаннаны мастыгынан көрдү. Андан кийин жанагы кишини күндүз короодон көргөнүн эстеди. Анан жаман ойлорду башынан кубалап уктап кетти. Эртең менен шашпай, саат 10дордон кийин Асел түнкү иштер тууралуу сүйлөшкөнү Жаннанын бөлмөсүнө кирди. Ал уйкудан баш көтөрбөй жатып, шерменде, жалап деген сыяктуу жаман сөздөрдү айтып кыйкырып кирди. Өзүндөгү кечээки сылыктык менен тарбиялоочулуктун изи да калтырбаган ал жарым-жартылай жылаңач, чачы башы таралбаган кебетиде керебетинде арак сасып отурду. Тим эле аны көчөдөгү аракеч аялга алмаштырып койгондой сезилди. Эгер сен Бектурдан калбачу болсоң, мен мобул видеону кызыңа, энеңе, бүт жакындарыңа жиберем. Тим кой билишсин. Үлгүлүү катындан бетер басып жүргөн сенин чыныгы жүзүңдү. Ал эми Бектурга сенден алыс болушу үчүн мен өзүм төкпөй чачпай айтып берем эмне болгонун. Анан көрсөтөм дагы. Ошон үчүн сен шермендең чыга элегинде бизден алыс бол. Мындай тирикмуш кырдаалда өзүн кандай алып жүрүштү Асел билген жок. Жаннанын баягы периштеникиндей таза жүзү, жайдары мамилеси кайдадыр жок болуп, бет алдында башка, бейадептиги ашынган мастан отургансыды. Асел мунун көңүлү бириккен эки адамды бөлүш үчүн артисттен бетер жакшы адамдын ролун аткарып, акырын алдына капкан салганына, эми өзүнүн чыныгы жүзүн ачып албарстыдан бетер асылып отурганына таң калды. Ак сөөксүнгөн бул катын өзү жогорку коомго татыксыз деп эсептеген Асел бул шайтандын турагы сыяктуу жайдан артын карабастан качып чыкты да аялдаманы карай жөнөдү. Ошентип башка жашоого бир кадам жетпей артка кайтты. Жабыркаган жан дүйнөсүндөгү тагдырга болгон таарынычтан улам аккан көз жаш, сумсайган жүзүн тоңгон муз сыяктуу жалтырай түшүп көрктөдү. Ал адамдык адебин сактап түз жүргөн Бектурду абдан эки жүздүү үй бүлөсүнө алданып жатканы үчүн аяды. Бул дагы эч нерсе эмес экенин, мындай немелер дагы да аны көптөгөн бактысынан айрышаарын, тагдыры тартуулаган табигый сүйүүсү аркылуу таалайлуу болушуна жол бербестерин болголоду. Аселди Нурбек байке менен кармап алганын, эгер кокусунан кирип калбасам эмне болорун ким билмек деп бүтүргөн эжесинин айткандарын сапардан кайтып келген Бектур токтоо түрдө кабыл алып, муну бышыктап видеону көрсөтсө да, аны мурдагы бузукулуктарын билген үчүн ишенген жок. Анткен менен энеси менен эжеси муну шылтоо кылып, кулак мээсин жеп киргенде, Бектур жакын арада эч кимге үйлөнбөсүн, бул учурда өзүн бир гана кызматына арнаарын айтып,
Буга аларды ишендириш үчүн ант берип ие жаздады. Бирок алиги видеону эжесинен өчүрүп салуусун талап кылды. Ал болуп өткөндөр үчүн Аселден абдан уялды. Оңтойсуз абалда калды. Эжесинин үй бүлөлөрдү бузуунун чебери экенин, ушундай жол менен 3 жолу турмушка чыкканын, аны маданиятынын деңгээлин Асел сыяктуу адептүү аялдыкы менен салыштырып болбостугун, ал эми анын жаман аял экенинин далили катары көрсөтүлгөн видеонун кандайча жаралганын оңой эле болголоп койду. Бектурдун эмгек өргөөсү аяктады. Жумушуна кайтып, өз милдетин аткарып баштаганына 3 күн болгонунда аны кызматынан жогорулатуу боюнча буйрук чыкты. Буга жараша кызмат кылчу орду түштүк аймагына, тактап айтканда Ош облусуна которулганын билди. Кетип жатып ал Аселге чалып, муну өзүнөн күтпөгөн ага эшигинин алдына барып сүйлөшкүсү келээрин билдирди. Экөө машиненин ичинде отуруп досторчу сүйлөшүштү. Бектур эмне болгонун сурады. Асел формачан аны эми чындап чыныгы полковник катары көрүп, өзүн анын алдында кичинекей кыз сымал сезди. Ал ошол түнү эмне болгонун, кандай кемсинтүүгө учураганын, эжесинин артисттенген 200-дүүлүгүн, өзү бир аз вино ичкенин, алар уктап кеткенинен пайдаланышканын төкпөй чачпай айтып берди. Бектур аны угуп, эжесинин жоругун көп талкуулагысы келбегендей, жашоодо ар кандай жагдайлар жана түшүнбөстүктөр боло берет. Силер баарыңар шарапты аз ичсеңер болмок экен, деп балача байоо каткырып бул теманы жапты. Асел шарапты бир аз эле ичкенин айтып актангыча, ал балача эрдин түйүрүп алып, кызматы боюнча Ошко которулуп баратканын айтып, ага эч нерсе убадалабастан, бул жашоодо жолукканы үчүн ыраазылык да билдирбестен, көп сүйлөбөй, өзүн чыныгы эркек сындуу кармап, аны унчукпастан карап отурганы менен Аселге карата ыраазычылыгы, дили актыгы, ишеними сезилип турду. Ушул учурда анын мамилесине баа берген Асел аны кучактап өпкүсү келди. Эч жака кое бергиси келбеди. Бирок Бектур бул жолу ага дос сыяктуу мамиле кылып, ашык сөз айткан жок. Үйүнө да киргиси келбеди. Ортолорунда эч кандай ашыкча кыймыл жаралган жок. Коштошууга келгенде дагы кыскача сүйлөдү. Чынында сен көп айткандай убакыт көргөзөт, деп жылмайып алып, көзүнө тике карап сөзүн улантты. Мен аскер адамымын. Андыктан эч нерсе убадалай албайм. Бул жерде жашоо сага ыңгайлуу. Экөөбүз үйлөнгөн күндө да көпкө чогуу боло албайбыз. Баягыда кыялданганыбыздай, атамдын хан сарайында да эми чогуу турбайбыз. Батирин ижарага берип, ал жака Жанна эжем үй бүлөсү менен кирди. Ал эми менин Оштогу батирим чакан, сенин ал жакка чыдап жашап кетериңе күмөнүм бар. Анткени мен дайыма кызматта болом. Бека, сен мени жакшы билбейсиң, деп назик унчуккан Асел сөзүн улантты. Менин мүнөзүм декабристкалардыкындай. Эгер кааласам бардык кыйынчылыктарды көтөрөм. Бектур машинеден түшүп, аны дарбазага чейин узатып барып, коштошуу иретинде кучактады. Асел батирине кайтып келип, анын ыңгайын эми араң байкай карап жаткансып аралай басып, мында бир гана сүйүктүү адамынын жетишпестигин, ансыз бул заманбап жай аңгырап дайыма бош болоорун сезди. Асел ошондой эле анын улуу эжесинин тыңдыгына, ач көздүгүнө таң калды. Азамат, бул хан сарайды ээлеп алуу идеясы анын көңүлүндө мурда эле болгон, же болбосо бул ой анын башына баягы таанышкандарында энеси жаш жубайлар катары экөөнү сунуштаганда келсе керек. Мейли, Кудайга койдум. Мурдунун учунан алысты көрө албаган бул немелер менсиз өзүлөрүнүн бейишинде жашай беришсин. Менин да өз бактым бар, деп Асел өз алдынча ойлонуп, болуп өткөн окуяны жүрөгүнө жакын ала, көз жашын кылгырта ыйлап алып, бул эркектик касиети күчтүү жигитти сүйүп калууга үлгүргөнүн, тарбия көргөн айым катары аны менен коштошкондо кетирбей кармап калыш үчүн жабышпаганына, сүйүп калганын айтпай, өзүн токтоо кармаганына бир туруп өкүнүп, кайра туура кылганына ишенип, эми аны жүрөгүнөн алып салуу абдан кыйын экенине көзү жетти.
Бирок арты ушинтип кыйгыл өкүнүч менен аяктаса да, жаштыгын кайрып келгенсиген Бектур менен жүргөн кыска убакыттагы сүйүүсү өзүнө жакты. Анткени бул ирет жашындагыдай болуп алыстан же сыртынан карап сүйбөдү. Назик сезимге иш жүзүндө кабылды. Жолугушуулар чегинен ашпаса деле кумарлуураак болду. Баю аң сезимин адаштырган коммунисттик идеядан сырт эркин чабыттады. Бир нече ай бою Бектур Аселге дагы эле болсо чалып турду. Жашоо кандай? Эмне жаңылык? Деген сыяктуу суроолорду бергиче ар кандай тамашаларды ыргытып, анекдотторду айта калып жүрдү. Мындан улам Асел ал тургай Ошко учуп ага жолугуп келүү ою менен жашаган күндөрү болду. Анткени көңүл түпкүрүндө дали болсо кандайдыр сезим жашап, жакшы мамилелер дагы да уланабы деген үмүт бар болчу. Бирок бара-бара ал чалбай калды. Бул достуктун уланышына карата кара ниет Жаннанын каршылыгы катуу экенин, анын Хансарайдагы бузукулугун, көз көрүнө жасаган кыянаттыгын эстеп, бул жигит экөөнүн ортосундагы жылуу мамиленин кайрадан уланышына карата каршылыктан жаралчу жамандыкты алдын ала сезип, Аселдин денеси дүркүрөп кетээр эле. Бирок Бектурдун мында эч кандай күнөөсү жок экенин эстегенде, ошол замат ага болгон урмат сыйы, жылуу сезими калыбына келе түшчү. Дагы бир нече ай өткөндөн кийин Бектурду акыры энеси менен улуу эжеси өзүлөрү каалаган, алысыраак бөлөсү болуп саналган аялга, анын өзүнө татыктуу жубай болуп берерине көптөгөн ынанымдуу жүйөлөрүн келтирүү менен ишендирип жатып үйлөнүштү. Буга анын кызмат ордун, ага жараша жашаган жерин алмаштырганы да жакшы шарт түздү. 3 жыл бою бойдоктук жашоону баштан өткөргөн Бектур башка аялдар менен романтикалык жолугушуулары жетиштүү санда болсо да, Асел менен жолуккуча ички сезимдери басынып жүргөн. Анан жаңы гана туш болгон сүйүүсү шарттаган бактысына канат байлай көкөлөп, көптөн көксөгөн кыялына жакындаганда, Аселди сүйүп калып комсоо жашоосу кандайдыр кооздолуп баштаганда, андан кагып түшүрүштү. Тизгинин тартып, таң ашырылган аттай кылып каңтарып салышты. Анан айласыздан энеси менен улуу эжеси сунуштаган талапкерге үйлөнүүгө макул болду. Бирок андан Аселдин тапкан жүрөктү дирилдеткен, жолукканда катуу толкунданткан аруу, таза сезимдерди жолуктурбады. Өзүндө да ага болгон урматсый ойгонбоду. Мындай тагдыр менен күрөшүүгө, каршы турууга анда күч жок эле. Кандайдыр үмүт байлатаар жагдайда жаралбады. Үй бүлөсүн башкарган бул тажаал аялдардын каршылык күчүн жеңе албасына көзү жеткен Бектур, Аселдин романтикалуу жана назик жан дүйнөсү мындай кысымды көтөрө албасын билип, аны аяган эле. Эми өзү да аларга багынып берип, жаштайынан киришкен аскердик кызматында берилүү менен иштеп, энеси менен эжеси тандаган, түштүк аймактардын татыктуу тарбиясын алганы үчүн үлгүлүү делген аялга үйлөнгөнүнө ыраазы болгондон башка, анын татыктуу жубай болуп, үйүнө чаң жугузбай, өзүнүн жакасын кир кылбай, даамдуу тамак жасап берип, урмат сыйы менен сүйүүсүн арнайт деген үмүткө байлагандан башка аргасы калбады. Ошентип жаңы жашоо башталып, жубайы экөө бара-бара өз ара көнүшүп кетишти. Кийинчерээк кызганчаагыраак анын өзүн ары-бери ашык бастырбай тыйганы, түнкү клубтарга барчу жолун катуу жапканы, бойдок достору менен жолуктурбаганы, башка аялдар менен байланышуу мүмкүнчүлүгүн калтырбаганы жагып да калды. Ошентип Бектур токтолууну чечти. Бектур чалбай калгандан кийин Асел көпкө күтүп жүрүп, акыры чыдамы кетип өзү чалды эле, телефону өчүк болуп чыкты. Мындан улам ал ансыз да үлбүрөгөн үмүттөрү үзүлүп баратканын түшүндү. Ал эми Жанна күтүүсүз чалып, Бектур энеси каалаган кызга үйлөнгөнүн мактаныч кылып айтып, жаш жубайлардын жаңы жашоосуна кийлигишпөөсүн эскерткенинде, бүт жан дүйнөсүнүн быт чыты чыккансыды. Асел төшөгүндө бүрүшүп жатып, буркурап поздоп ыйлады. Качандыр бир күйөөсү өлгөндөгүдөн кем эмес кайгыга батты.
Көкүрөгүн эзген куса ыза катуу ооруга айланып онтоо болуп сыртка чыгып жатты. Мындай ачуу көз жашты ал жаш чагында азат жана камчы менен достук мамилеси үзүлгөндө да төккөн эмес. Азыркы кырдаалда Асел жакшы ойлорду ойлоо менен өзүн өзү сооротту. Бектурдун айлана чөйрөсүндөгүлөргө мейли алар жаман адамдардан болуп, өзүн катуу кемсинтишсе да, баардык жакшылыктарды, ден соолук, узак өмүр каалады. Анын жаңы курган үй бүлөсүнө бакыт таалай тиледи. Бирок адамга жан дүйнөсүн жайгарып, аны тынчтыкта кармоо мүнөздүү эмес. Мындай тынчсызданууга ал көбүнчө адамдык мамилелерди жөнгө салууда кабылат. Жаңы үй бүлө күтүп, жакшы жубайга жетип, өз жашоосун ыңгайлуу жана үлгүлүү кылууга Бектур канчалык аракет кылса да, анын жаны баары бир эле борборго тартылып турат. Анткени ал жерде Аселдей жакшы аял заты бар. Анын жашоого кандай болбосун жакшы ой менен караганын, ак пейилдигин, адептүүлүгүн эстеп дайыма кубанат. Жетпей калганына ичи ачышат. Андыктан аны жок эле дегенде алыстан көргүсү келет. Мындан улам Бишкекке келген сайын анын үйүнөн алыс эмес жерде сааттап болсо да тура бергенге кайыл болот. Жоокердик бекем эркти, максатка жетиш үчүн өзүнө бекем талап коюучулукту көрсөтө албай, тескерисинче мүнөзүнүн алсыз чабалдыгынан гана жеке жашоосунда бул аялга жетпей калганын мойнуна алат. Буга аскердик кесиптеги өзүнөн төмөндөгүлөрдүн баш ийүүсүн көп этибарга албоочулук менен наамы жана кызматтык орду жогору тургандарга каршы чыкпоо тартиби да таасир эткенин боолголойт. Ошондо кызматтан жогорулоо менен жашаган жеринен башка жака которулууну тандабай, кийинки жашоосундагы сүйүү менен кыялды тандаса, Асел менен бирге курчу үй бүлөлүк жашоосунда бактылуу болмоктугун дайыма аңдап келет.